Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 25 июнь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын батыш түштүгү Шалта айылынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүр. Азыр мен турган жер Шалта айылынын аркасынын түбүндө турам. Же болбосо Шалта кирпиктин негизи көчө жана күн тууга барган могу центральный көчөнүн кесилишинде турам. Так. Сіздер бұл жаққа келу үшін барып Алыкулов жана Южный магистралдың кругойынан түз эле башка карай келсеңиздер, сол тараптан мынакей ушул жазууну арканы көрө аласыздар. Да, бир аз жүрсөңүздөр, Шалта айылы туугандар. Негизинен мынакей түштүк тарапта, шаардын түштүк тарабында, тоо тарабында абасы таза сонун жерде жайгашкан. Жана ошондой эле бул жакын жерге уже Южный магистрал келген, этаж үйлөр түшүп аткан учуру туугандар, чоң стадион түшүп аткан учуру. Мына ошондой эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Так, туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек село Шалта, Шукуралиев 5-чи даректе жайгашкан. Жолдор орто кеңдикте, даже кенен десек деле болот. И үйүбүздүн эң эле чек арасына могу гараж бүткөн жерден башталат. Түштүк чек арасы бул могу бактан, жолсо бери жактан болуп калат. Туугандар, негизинен 15 соток болгон жер участок и временка үй ошонун 7 сотогун бөлүп сатып аткан учуру. Эгер кааласаңыздар, жалпы алсаңыздар деле болот, аны эсимен өзүм эслешип көрөсүздөр да туугандар. Азыр мен силерге бул жакта 7 сотокты тааныштырып кетейин. Көчө тараптан дарбаза жана забор и мектепке балдарыңыздар жөө барып келет экен, садикке да жөө барып келе алат. Тынч, кошуналар деле жакшы дейт туугандар. Андан ары эми бир чекеден калган маалыматтарды берейин. Мынакей түндүк чек арасы жана бул жерде гараж салынган. Мынакей ушул жака чейин бүтүрүлгөн. Кенен спринтер, портер деле кенен батат экен бул жака туугандар. Андан ары бул мынакей короосу. Бул жакта 50 квадрат метр болгон времянка, гаражга өзүнчө кирип чыккан алганда эшиги. Времянканын стенасы пескоблок жана тышкы тараптан утеплять этилген. Тышкы тараптан утеплять этилген туугандар. Түштүк чек арасы бул жолу мен ушул жерден болуп калат. Келсеңиздер, көргөнүңүздөрдө сиздерге жер эси чек арасын тактап көргөзүп берет. Жана жалпысына жана айткандай 15 соток. Жалпы алсаңыздар деле бул жакта мынакей чоң үй салынган. Анын ички тарабы кирпич, тышкы тарабы пескоблок, ортосунан утеплять этилген экен ал деле туугандар. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул зымторлорго чейин болуп калат. Электр энергиясы бар экен, суу бар, жана суу үйдүн ички тарабынан деле чыгарылган, сырткы тарабынан деле чыгат. Так, мынакей. Мен биринчи болуп сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды бир чекеден берем туугандар. Киргенде эле мынакей кухня, наракайын орнотулуп, суу чыгарылып туруп, кухонный мебелдер, потолок пластик, түштүк тарабынан терезе. Анан район туугандар, мынакей бул жактан тоолор көрүнүп, шаардын түштүк тарабы, абасы таза, салкын, тынч, сонун жерлердин бири. Анан Шалта тарапты, Күнтү тарапты тартканда кээде комментарийге ал жакта элдер кандай деген суроолор келет. Азыркы ушул үй ээси деле негизи эгер сиздер үйдүн жарымын алсаңыздар, өзү бул жактагы үйдө жашайт туугандар. Эгер бир проблема болсо, өзүнө эле айтсаңыздар болот. Жаныңызда да жашайт, кыскасы, өзү деле ошол башка областтан болот экен үй ээси. Эч кандай андай бөлүү жаруу деген нерсе жок дейт. Комментарийге ушул суроо келгенине байланыштуу мен бул суроого жооп берип аткан учурум, анан өзүңчө эле провокация кылба деген комментарийлер келбесин туугандар. Туура түшүнүңүздөр, 7 областтан элдер көрөт, ар кандай ушундай түшүнүк сөздөр угулат экен, угушат экен, ошого айтып аткан учурум. Андан ары бул жакта ванна, душ, ажаткана, раковина орнотулуп, суу чыгарылган, көрүп турасыздар, ремонт, суусу Аристон менен жылыйт. И сол тарапка карай кирсек, мынакей дагы бир мондай бөлмө. Жана айткандай жалпысынан 50 квадрат метр болгон үйүбүз. Бул бөлмөнүн деле түштүк тарабынан терезе орнотулуп, темирден болгон решеткалар орнотулган туугандар. Эми короосуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайрылы сатылуучунун короосундамын туугандар. Андан ары эми сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Так, бул жакта очокана. Эки очогу бар. Азыркы учурда склад катары деле колдонулган учуру.
стенасы песка блок, үчтөрүн терезе орнотулуптур туугандар. И дагы бир мондай склад, стенасы песка блок деле. Эң эле бул жагында тоокана жана үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана жайгашкан. И бул төрүндө малина жер жемиштери, жер жемиш экенге жер, суу деле бар туугандар. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул зымтордон болуп калат. Түндүк чек арасы бул жерге чейин ушундай туугандар. Негизинен тынч, сонун жер, шаарга деле түз жүргөн маршруткалар бар экен. Эмне маалымат? Мектеп садиктери баары бар туугандар. Так, бул үйдүн баасы 30 миң доллар сурап атыптыр, үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсителдеп калтырам туугандар. Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.